сабагыбызды баштайлы. Сабактын аты кебестирүү сабагы. Тема үй бүлөлүк майрамдар. Сабактын максаты балдар үй бүлөлүк майрамдар жөнүндө түшүнүп алышат. Үй бүлөгө кандай мамиле кылышты үйрөнүшөт. Балдар, силер билесиңерби? Үй бүлөлүк кандай майрамдар бар? Азаматсыңар балдар. Бул туулган күн. Үй бүлөдө кимдин туулган күнү болсо балдар, баарыбыз куттуктайбыз, аларга жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Дасторкон жайып, көптөгөн белектерди беребиз. Эң биринчиден торт коюп, азаматсыңар балдар. Силер да туулган күндү куттуктаган жакшы көрөсүңөрбү? Апаларыбызды, аба эжелерибизди куттуктап, өзүбүздүн белектерибизди беребиз, балдар. Андан кийинки майрамдардын бири балдар жаңы жыл майрамы экен. Жаңы жыл майрамы бул бир жылда бир келүүчү үй бүлөлүк майрам экен. Бул майрамда баарыбыз үй бүлөбүз менен дасторкон жайып алып, жаңы жылды тосот экенбиз балдар. Жаңы жылда балатыларды кооздоп, аларды тегеренип, ырдап, бийлеп, үй бүлөлүк шаңды чыгарабыз. Аяз ата менен аяз кыз силерге белек алып беришет. Силер белек алганды жакшы көрөсүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Андан кийинки майрам балдар апаларыбыздын, эжелерибиздин, сиңдилерибиздин, карындаштарыбыздын майрамы. Бул 8 март аялдардын эл аралык майрамы, балдар. Силер да апаларыңарды бул күнү менен куттуктадыңар беле? Азаматсыңар. Апаларыбыздын күнүндө аларга жаккан сонун белектерибизди тартуулап, алар үчүн ырларыбызды ырдап, алар үчүн жакшы сөздөрүбүздү айтабыз, балдар. Бейишим апам, жаным апам деп. Ал эми бул майрам айт майрам экен. Ороз айт жана Курман айт. Анда мусулмандардын майрамы болот, балдар. Бул күндө баарыбыз үйүбүзгө дасторкон жайып, алакан жайып, Кудайдан жакшы тилектерди сурайт экенбиз, балдар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Аны эмесе, булар менден силерге белек. Балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Силерге тапшырма. Үй бүлөлүк майрамдарда кандай белектерди жасайсыңар? Азаматсыңар балдар, эң сонун. Аны эмесе, сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.